күрөштө турбаны буруп ататтым. Күрөч менен. Бурашым менен башыма таш тийди, өзүмөн кеттим. Көзүмдүн ачтым, ушул больницада экен. Кайра өзүмө келгенде бир нерсе келдим. Мана каскама тийген. Мындай жакка тийип, түшкөндө сапырылып. Кытай ишкер башы, заводдун башчысы келип кабар алдыбы сизден? Жок, келип алган жок. Жок, келип алган жок. Милиция кызматкерлери келип ошол кырсыкты регистрация кылдыбы? Келди. Мен Кызыкянов келди. Нокатка келди. Өзү доступ барбы ошондой промышленный ремонтторго катышканга? Билимиңиз барбы сиздин? Жок, ого билимим жок. Бул окуя саат канчада болгон? 9-да өтүп. Кечки 9. Кечки 9-да. Кечки 9-да өтүп болгон. Өзүңдө түндөсү иштегени болобу ошондой промышленный объекттерде ремонт кылып иштегенге жол бербесе керек мисалы? Аны точно билбейт экенбиз. Генеральный директор Кытай ишкери эмне үчүн келбеди сизден? Эмне үчүн кабар алган жок? Аны точно билбейм мен. Жок, өзгөргөн жок. Жок, өзгөргөн жок. Бир да келбеди директор өзгөргөн? Жок. Бир да келбеди директор өзгөргөн? Жок. Анан кийин ошо Кытай ишкерлер ошол ишти жапканга аракет кылып жүрүшөт. Эртең компенсация төлөбөшүбүз керек. Бул ишти коомчулукка чыгарбашыбыз керек деп Кытай ишкер ошентип акчасын таркатып жүрөт экен деп ага рабочийлер чалышты. Мен ошол себептен бүгүн келдим ягачы. Кандай себеп менен бул рабочий адамыбыз промышленный ремонтко катышып атат? Ким буга разрешение берди? Ким буга жол берди деп сурасам, Ильяс Ибраимов сиздин начальнигиңиз жок, бул бар жок, калп. Эч кандай реанимация ишин түшкөн жок. Жөн эле колун сыйрып алды, өзү жыгырып түштү деп маалымат берди. Сиз эми өзүңүз үчүн билип коюшуңуз керек. Ушундай пактагөрлөр, аны көрдүңүзбү? Эл чындыкты сүйлөсө, Кытайдын пактагөрлөрү ошентип алдап отурат. Эми мына карабайсызбы, ушунда өлүп калганыңызда эмне болот эле? Өлүп калганыңызда Кытай ишкер айтат эле, өзү виноват. Өзү жыгырып түштү. Бирок мыйзам боюнча сизге уруксат бербеш керек ак иштегенге. Эмнеге дегенде сиздин опытыңыз жок. Сиздин билимиңиз жок. Ремонт работа жүргүзүүгө. Мамлекет тараптан техника безопасность деген бар. Ошол жерден доступ алышыңыз керек сизчи. Ошондой заводдун ремонтуна катыша турган атайын уруксат кагазы бар. Промышленная безопасность деген. Мен Маматов Мурат, ЮКС ишкери. 27 декабрь күнү башыма таш түшүп реанимация бөлүмүндө жатып калдым. ЮКС жетекчилиги мистер Ли, мистер Хуан, калган жетекчилер мен алдыма келишиптир. Врачтар мен алдыма уруксат бербей коюшуптур. Мен алдыма мистер Хуан эки переводчиги менен мени көргөнү келишиптир. Мени көрдү. Жакшы. Бетонный эмеге түшүп кеткен экен. Үстүнө бетонный изделиялер примерно 20-30 килограмм вес бар баланын үстүнө түшкөн. Ошо башына түшкөнбү? Башына, колуна түшкөн. Ошол мезгилде өзү балбей өзүнү жоготуп, без сознания келген. Без сознания алып келип, через ОМТ реанимация бөлүмүндө жатты. ЮКСнын директору Кытай ишкери келип кабар алдыбы? Мен көргөн жокмун. Кытайдын ишкери мага келген жокмун. Кытайдын ишкери мага келген жок. Башкасын көргөн азамат.